بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibn Qayyim'in kitabını Adda ve Dava деген kitapga көңіл бұрсақ. Biz murdağı sabaqta aytqanбыз, ырызқы жөнүндө, жанакы күч жөнүндө, тақвачылык жөнүндө. Эми күнөөлөр өмүрдү да кыскартат экен. Жакшы иштер, жакшылык өмүрдү узартканда дейт. Ол фужур юқассал умр. Күнөө иштер дейт, өмүрдү кыскартат дейт. Вакат ихталафан нас. Шейх айтат, алымдар бул жерде эки бөлүндү. Фақалат таифа, биринчи тайпанын айткан сөзүндө, нуксану умрул аси, күнөөкөрдүн өмүрү кыскарылат деген сөз мааниси хуа зихабу баракату умрихи. Өмүрүнүн берекеси кетет деген сөз дейт. Бул акыйкат. Өмүрүнүн берекеси кетип калды. 80 жыл жашады, бир жакшылык кылбады. Кыямат кайымда таразага салса эчтеге жакшылык жок. Өмүрүнүн берекеси кетип калды. А белгилүү алымдар 40-45 жашында кетип калды. Аз эле жашагандар болду. Имам Науави ошого окшогон чоң алымдар. Бирок аз жашаса дагы өмүрүнүн берекеси канчадан илимди калтырып кетти. Канчадан адамдарга жакшылыкты калтырып кетти. Ошол үчүн келиңиздер, өмүрүбүздүн берекесин берсин. Ошон үчүн бир адамга дуа кылганда, колуңарга суу койганда, өмүрүң узун болсун дебегиле. Өмүрүңө берекесин берсин. Анткени жөн эле узун өмүр берип койсо жүрө береби? 100 жылдап жашап жүрө береби? Эчтеке жакшылык кылбай. Ошон үчүн өмүрүң узун болсун эмес, өмүрүң узун болсун, эгерде өмүрүңдө береке болсо. Ошон үчүн өмүрүңө береке берсин деш керек. Өмүрүңдүн берекесин Аллах берсе экен. Анткени биз аз жашасак дагы, Аллах субхана ва тааля өмүрүбүздүн берекесин берсе, биз көп нерсеге жетишебиз. Алардын бир мисалын келтирсек, бул Саад ибн Муаз, Мединадагы белгилүү мужахид, белгилүү сахаби болгон. Бул хижрага чейин 32-жылдар төрөлгөн. Анан кийин бул сахаба 36-37 жашында эле кайтыш болду. 30 жыл жахилияда жүрүп, динге кирген аз эле убакыт болду. 5-6 жыл болду. Динге кирип туруп, эң мыктыларына болуп, жашоосунда 5-6 жыл, балким 7 жыл. Ошончо жыл динде жашап, 36 жашында, 37 жашынын арасында 30 жылдык жашоосу жахилияда болду. Динсиздикте болду. Бирок динге кирер мен аз гана жашоо абалында ушундай деңгээлге жетти. Ал кандай деңгээлге жетти? Саад ибн Муаз өлгөндө пайгамбарыбыз айтты. Саад ибн Муаздын жаназасына 70 000 периште асмандан түштү дейт. Биз бул менен кете турган болсок, биздин жаназабызга периштелер өзү келеби? Адамдар келеби деп ошого көп ойлонобуз. Эми адамдын кандай адам келет? Кандай деңгээлде анын иманы? Бирок периштелердин иманы кандай таквалар? 70 000 периште Саадтын жаназасына түшкөн экен асманда. Саад ибн Муаз өлгөндө Аллахтын аршы титиреген экен. Неге? Сүйүнгөндөн. Мен Саадты кучактайм, мен Саадты жанымда отур. Анткени аль-шухада, Аллах Таала Куранда айтты: "Вала тахсабанна аллазина кутилу фи сабилиллахи амвата". Алла жолунда өлгөндөрдү силер өлүктөр, өлтүрүлгөн дебегиле дейт. Балахия, алар тирүү. Инда раббихим юрзакун, алар Раббисинин алдында
өз рызқыларын алып жатады дейді. Жанап пайғамбар алейхиссалату вассаламдың хадисінде айтқан: «Аш-шухада хаулл арш яхмилуна суюфахум». Алар Алла жолында шейіт болғандар, алар арштың тегерегінде отырады. Өз қылыштарын қармап дейді. Ошол үчүн бұл Саад ибн Муаз Алла жолында шейіт болады. Анан кейін арш мен жаныма көтеріледі екен деп, ошол үчүн титиреген екен. Анықтан келіңіздер, ошол Саад ибн Муаз 6-7 жылдың ішінде қандай бір даража жетті. Геп ислам динде қанша жыл жүргенде емес, бір айтады мен 40 жылдан бері диндемін дейді. Геп эмне кылганыбызда. Қандай бір жакшылык кылдык, қандай бір пайда бердик элге. Эмне салым таштап кеттик мусулмандарға, пайғамбардың үмметіне. Ошол үчүн келиңиздер, өмүрүбүзгө Аллах берекесин берсин деп дуа кылалык. Мынакей Саад ибн Муаздын өмүрүнө Аллах кандай береке берди. Экинчи тарап айтты, өмүрү кыскарат деген сөз мааниси түзмө-түз түшүнүлөт дейт. Түзмө-түз түшүнүлөт. Кантип рызкы кыскаргандай, анын өмүрү да кыскарат. Балким Аллах субханаху ва тааля мисалы 70 жыл деген өмүр жазган болсо тагдырына, күнөөлөр менен эрте кетип калышы мүмкүн. Bir жерде жүрүп, bir адам капа кылып, ал адам артынан таап аны өлтүрүп коюшу мүмкүн да. Эгерде күнөө кылбаганда, тигил адам аны өлтүрөт беле. Мисалы көп адамдар наркотик менен, көп адамдар зына менен, көп адамдар арак ичкен менен жаман жолго түшүп, каракчы болуп, ошентип өмүрлөрүн кыскартып алышты. Анткени алардын жашоосу кыска. Эгерде мечитте, динде жашнакай эле жакшы ишин жасап, жакшылыгын кыла бергенде, Аллах Тааланын өз тагдырында жазылган жашоосу менен жашнакай өмүр сүрөт эле. Ошон үчүн жакшы тагдыр бар, жаман тагдыр бар. Ошол үчүн келиңиздер, өмүрүбүздүн узун болуусун кааласак, тууганчылык байланышты бекемдейлик. Мына бул дагы тууганчылык байланыш дагы өмүрдү узартат дейт. Биз айтпайбыз тууганчылык мамиле деп. Мамиле бул чоң маселе. Байланыш. Жок дегенде телефон чалып койсоңуз, ага кат жөнөтүп койсоңуз, же WhatsApp'тагы группага киргизип аларга жиберип турсаңыз дагы, сиз тууганыңыз менен байланыштасыз. Ошол үчүн шариятыбызда сыйлату рахим дейт. Сыйла деген бул байланыш. Тууганчылык мамиле деген андан чоң нерсе. Анткени кээ бир туугандарың арак ичип күнөө кылып жатышы мүмкүн. Андан кийин алар арак ичип жатканда кантип аларга жанына отурасың? Сен отурсаң да алар айткандай неудобно сезип атам өзүм дегендей, алар да кыжалат болот. Ошол үчүн тууганчылык байланыш бизде бар. Тууганчылык мамиле эмес. Тууганчылык мамиле качан пайда болот? Качан гана эгер туугандарыбыз динде таква болсо. Ошон үчүн Аллах Куранда мамилени жөнүндө мындай айткан: Таавану алал бирри ва таква. Мамилеңерди жакшы иште, таквачылыкта бекемдей бергиле. Вала таавану алал ифми вал удван. Күнөө иште, душманчылыкта мамилеңерди бекемдей бергиле. Мейли ал биздин тууганыбыз болсо. Тууганың күнөөкөр болсо, аны менен чогуу отуруп койсоң, телефонго түшүп калсаң, манайки Моорики деген молдоке арак ичпе деп айтпайт мага деп, сиздин жүзүңүздү козыр кылып башкаларга көргөзөт. Ошон үчүн тууганчылык мамиледен дагы Аллах да бизге билет да биздин абал. Анткени бизде кээ бир туугандарыбыз балким динди жакшы билбей, кичине бузукулук кылгандар да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллах да бизге милдет кылды жеңил нерсени, тууганчылык байланыш деген. Мамиле орrak. А мамиле жөнүндө Аллах да ачык айтып жатат буякта. Тууганың болобу, тууганың эмес болобу, бир гана таква иште, жакшылыкта мамиле кыл дейт. Күнөө иште, душманчылыкта мамиле кылба дейт. А бизде кой мен тууганым таарынып калат деп,
ал 40 ашқа чакырса барабыз. Тулган күнүнө чакырса барабыз. Жок, анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан: "Ла таата лил махлук фи маъсияти халик". Жаратылганга баш ийбе, эгерде жаратылган жаратканына баш ийбес кылып жатса дейт. Күнөө иш кылып жатса кантип биз ага күнөөсүндө чогуу жаркырап отура алабыз? Анткени пайгамбар айткан: "Күнөөнү көрсөң 3 нерсе" деген. Колу менен токтото албасаң, тили менен токтото албасаң, жүрөгүң менен жек көр. Жүрөк менен жек көргөн адам кандай? Жүрөк менен жек көргөн адам ошол жерге барбаш керек. Мынакей, бул Аллах субханала тааля мусулмандарга Курандагы 2 аят бири-бирине эч качан каршы келбейт. Аллах тууганчылык мамилеңди үзбө деген жок. Аллах Таала тууганчылык байланышын үзбө деди. Телефон менен чалып кой. Барып зиярат кылып кой. Байланышта бол. Сен жоголуп кетпе. Бирок мамиле деген бул Аллах Таала жакшылыкка жакшылык мамиле кыл дейт. Жаманга жаман мамиле, ага аны менен мамиле кылба дейт. Андан этият бол. Мисалы бир тууганыбыз арак ичип, анан жанакындай жаман иштер жасап атса, бизди чакырса, ал арак ичкен жерине барбаш керекпиз. Бирок арак ичкен эмес, жакшынакай бир никели той арак койбой чакырса барыш керек. Эмне? Жакшы иште мамиле кылабыз. Бирок телефон чалып арак ичет экенсиңер, мен бара албаймын деп коюшуңуз бул өзү мамилени эмес, байланышты үзгөн эмес болосуз. Анткени сиз байланыштасыз. Сиз ага айттыңыз: "Мен мындай жерге бара албайт экенмин, кичине арак коюлуп турат, туура чүн тууганым" деп айтып койсоңуз, сиз байланышты үзгөн эмес болосуз. Бирок мамиле деген ал ошол жерге барыш керек деп майын чыгарат. Ошон үчүн кээ бир адамдар туура эмес түшүнүп алат шариятты. Тууганчылык мамиле жөнүндө айткан жок, муамала. Шариятта силатур рахим. Сила, антасила. Сен аны байланышта бол. Байланышта бол. Айтат го? На связи дейт. Байланыштабыз. Орусча да туура которулган. Родственные связи. Родственные отношения дейт орустар. Байланышта болуш керекпиз. Бирок биздин бир туугандар баардыгы динде болсо, машалла, кандай сонбот эле. Анда тууганчылык мамиле болуп кетет. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах субханала тааля бизге туугандарыбыз менен байланышты үзгөндөрдөн кылбасын бизди. Анткени ал күнөөкөр, ага телефон чалып, арак ичпесең жакшы болот эле деп айтып койсоңуз дагы, бул байланыштасыз да. Шарт эмес да үйүнө барып айткан. Андыктан өмүрүбүздүн кыска, узундугу биздин кылган амалыбызга жараша экен. Эгерде күнөө иш кылсак, өмүрүбүз кыскарып кетиши мүмкүн. Жакшы иш кылсак, тагдыр менен эмне жазылган болсо кете беребиз. Бирок өмүрүбүзгө берекесин берип коет экен жакшы иш менен. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы сооп келе берет. Бирөө айтышы мүмкүн: "Мен жанакында көп дават иштерди кыла албайм". Бирок бир нерсе кыла аласыз. Бардык адамдар, мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде, адам баласы өлгөндөн кийин баардык амалдары токтойт. 3 гана амалынан сырткары деген, садакатын жари, жанакындай чуркудо жүргөн садака, илмун юнтафа бихин нас, адамдар пайдалана турган илим дейт. Валадун салихун яду лаху, салих бала ага дуа кылса дейт. Садака таштап кеткенде балким сизде акча жок болушу мүмкүн. Илим таштап кеткенде сизде илим жок болушу мүмкүн. Бирок сизде мүмкүнчүлүк бар да, артыңыздан бала таштап кеткенге. Мейли ал кыз, мейли ал жигит. Бирок кандай бала? Таква бала. Кичинекей кезинен бери аны үйрөтүңүз динге. Эртең күнү сизге ошол бала албетте ихлас менен дуа кылат. Мынакей, жок дегенде жакшы иш, бул артыңыздан бир жакшы бала калтырып кетиңиз. Бул да жакшы иш. Ошол үчүн
Bir шейх айтат, эгерде балалуу болбой калсаңчы дейт, никелүү ишиң үчүн дейт, никелүү мамилең үчүн соопторду калтырып кеттиң дейт. Анткени пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде ар бир мамилеңер үчүн, никелүү мамилеңер үчүн сооп аласың деген пайгамбар. Сахабалар таң калган, я Расулуллах, кантип сооп алабыз? Биз шахватыбыз менен, өз калообуз менен келе атсак. Пайгамбар айтат, ошол калооң менен Аллах арам кылган жерге бара турган болсоң, күнөө табат белең дейт. Ошондой эле Аллах адал кылган никелүү жерге баргандыгы үчүн сен ошондой эле сооп табасың дейт. Эгерде мамилеңди аракет кыла эле, мамиле кыла бериңиздер. Эгер бала болбой кала турган болсо, ошол мамилелердеги топтолгон сооптор сиздин ахиретиңизге пайда берет. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах субхана ва тааля бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Иншаллах, эмки сабакта биз бул сабакты улантабыз. Эмки сабакта дагы күнөөлөр жөнүндө дагы сөздөр көп. Аллах субхана ва тааля бизди ошол күнөөлөрдөн алыс кылсын. Бизге берген илимине Аллах берекесин берсин. Бизге берген жакшылыктарына Аллах берекесин берсин. Береке деген эмне? Кээ бир алымдар айтат, жакшы бир түшүндүрмөдө касратул хайр дейт. Береке деген бул жакшылыктын көбү дейт. Биз тилибизде көп айтабыз, берекесин берсин, бирок жакшылыктын көбү. Мисалы, бир бала эмне гана кылса жакшылык болсо, өмүрүнө береке деген сөз майсы, жакшынакай жашады. Жакшынакай окуду. Жакшынакай бала болуп берди ата энесине. Жакшынакай адам болду. Жакшынакай ата эне болду. Жакшынакай жигит болду. Күйөө ала болду. Кайната болду. Жезде болду. Бажа болду. Айтор, бүт жеринен жакшылык берилет экен. Эгерде Аллах Таала ошого берекесин берсе. Аллах берекесин берсе, зейинине дагы береке берет. Түшүнүнө да береке берет. Анткени түшүнүккө Аллах сүйгөн пенделерине да береке берет. Канча адамдар динди сүйлөйт, бирок динди түшүнбөй жүргөндөр канча. Канча деген адамдар динди, шариятты сүйлөп, алыммын деп жүргөндөр да бар. Бирок Аллах Тааланын шариятын түшүнбөгөндөр канчасы көп. Анткени пайгамбар айткан: "Мен юридуллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин." Аллах кимге жакшылык берем десе, динин терең түшүндүрүп коет дейт. Аллах кимге жакшылык берем десе, эки этаж үй салдырып коет, чоң-чоң машиналарды берип коет, сонун рызкыларды берип коет эмес. Аллах кимге жакшылык берем десе, Аллах түшүргөн динин аны туура түшүндүрүп коет. Аллах субхана ва тааля бизге Аллахын динин туура түшүнгөндөрдөн кылсын. Бул дагы эң негизги берекенин ачкычы. Эгерде бүт ачкычтарды болуп туруп, колуңузда ошол ачкыч жок болсо, анда калган ачкычтар менен ачып киргениңиздин эмне пайдасы бар? Мисалы, бир үйгө келсең, 5-6 жеринде ачкыч бар да. Бирок сенин максатың төр үйүнө кирип туруп, ошол жерде алтын, күмүштү алыш керек. Бирок 5-6 бөлмөнүн ачкычын ачып туруп, бирок төр үйдүн бөлмөнүн ачкычы жок болсо, 5-6 бөлмөнүн ачкычы менен ачкан не пайдасы бар анда? Келиңиздер, туура түшүнүктү Аллах берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.